кээ бир үйлөр баягы кызыл китеби бар. Ошолорду жылдырып атасыздар да, буздуртуп турабы? Ошолорго мындай компенсация маселеси каралганбы? Бутуна баягы неме кийип алышып, салафандарды байлап алып жүрөт. Баткак экен да. Коррупцияны камбуугандай буйлу деп атабыз. Кимдер ал жерде кызыктар, кимдер бөлүштүрөт? Өлкөдө жол фонду иштеп баштагандан тартып, аймактардагы ички жолдорго да көңүл бурула баштады. Өзгөчө дотацияда турган айыл аймактар сыртта калбашы керек. Анткени транспорт салыгынан жергиликтүү бюджетке түшүүчү жыйымдар алынып салынгандан бери жергиликтүү бийликтин мүмкүнчүлүгү да азайган. Дотацияда турган айыл өкмөттөрдө түшкөн налог да жок, жол фондуна баары кетип атат. Булар болсо бүгүн уже айтышып атат, аны ички жолдорду биз азыр Минтранстын балансына алгандан кийин анан баштайбыз. Алганча баштаганча ошода канча жыл өтүп кетет. Аны Кыргызстан боюнча миллион деген жол бар да, ички жолдор деген. 400дөн ашык айыл өкмөттөр бар. 30тан ашык шаарыбыз бар. Канчадан жолдор жасалбай атат. Жерлерде ар бир район боюнча 5 километрден кем эмес жолдорду оңдоп берүү боюнча азыр иш планын иштеп чыгып атабыз. Буюрса жакын ортодо муну бекитип реализацияга өткөрөбүз. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында быйыл 4 жаңы көчө салынып, 8 жол реконструкциядан өтөт. Анткени менен конуштардын ички көчөлөрү дагы да болсо каралбай калууда. Жашоочулары ылай кечкен жолдун абалын депутат Бекмурза Эргешев көтөрдү. Мен ошол күн жаап жаткан учурда Калыс Ордого бир дос баламгына барып калдым да. Ошол жерде мен ошондой нерсеге туш болдум да. Ал жердин жолу аябай чыла экен да. Анан ошол жерден окуучулары баягы путтарына клюнкаларды байлап алып, ошо мектепке кетип аткан көрдүм да. Ал жакка алар айтып атпайбы, мындай капиталдык туура бүт баарын баягы кылып кетип, жолду бир жасаган, коммуникациясы менен бирге жасаган жакшы. Бирок ага чейин жанагы шагыл төшөппү ушуну жасап коюшса деп да. Кыргызстанда жол фонду 2023-жылы 1-январдан тартып иштеп баштаган. Быйылкы жылы фондко 8 миллиард сомго жакын каражат чогулары пландалууда. Элден чогулган акчалардын баары жолдорду күтүүгө гана багытталышы зарыл. Фонд бул финансылык институт. Фонд жол курулуштарын жүргүзбөйт. Жол курулуштарына акча каражаттарды топтоп жана бөлүп берет. Бул мыйзамда эң бир маанилүүсү ошол жол фондунун секретариаты, 16 кишиден турган секретариат мурда ошол элдин эзебинен жашады эле. Азыр республикалык бюджеттен секретариат каржылана турган мыйзам болуп атат бул жерде. Жол фондунан түшкөн акча жанагы эле шагал, бетон, эмне бүт жолго керектүү материал ошол элдин акчасына ошол жолдун материалы гана алынат да. Эч ким маяна кылып албайт, эч ким тийишпейт бул акчагачы. Ал дегени 24 миллион фондтогу элдин акчасы, бул эконом деген да, ошол жолго түшөт. Быйылкы жылдан тартып айдоочулар ар бир литр бензин, дизелдин баасына 1 сомдон кошуп төлөдү. Чогулган каражат жол фондуна түшөт. Мындай жыйым жолдо көбүрөөк жүргөндөр көбүрөөк төлөйт принциби менен иштейт. Ошол эле учурда депутат Эрнис Айдаралиев фондко кошумча булактарды кошуу сунушун берди. Чет жактан кирген чоң фуралар кирип атпайбы, товарлар менен оор жүк ташып. Оор жүк менен кирет, ошол эле жалган биздин салынган жолдорду талкалап кетип атышат. Жолго бир какой-то налог төлөш керек. Ошого ушул мыйзам немеге жол фондуна бир кошумча булак сунуш бердим. Буюрса ишке ашса ал дагы кичине болсо да биздин бюджетке акча түшөт. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар өз округтарындагы ички жолдор, алардын курулушу боюнча суроолорду тактады. Жыйынтыгында бир катар сунуш пикирлерди эске алуу менен мыйзам долбоору экинчи окууда колдоого ээ болду.